Ош шаарында жагымдуу инвестиция климатын түзүү аталышындагы алгачкы аймактык экономикалык форум өттү. Анда аймактарга инвестиция тартуу, ишкерлерди колдоо тууралуу сөз болду. Ошондой эле ишкерлик менен алектенгендер тажрыйбалар менен бөлүшүп, анын жүрүшүндө жаңы ишкерликти баштагандарга багыт берилди. Ош шаарында жагымдуу инвестиция климатын түзүү аталышындагы алгачкы аймактык экономикалык форум болуп өттү. Ага президенттин жана өкмөттүн аппаратынын кызматкерлери, өкмөттүн Ош, Жалал Абад, Баткен облустарындагы ыйгарымдуу укуктуу өкүлдөрү, акимдер, айыл өкмөт башчылар жана ишкерлер катышты. Бул форумдун негизги максаты ушул 3 областы Жалал Абад, Баткен, Ош областы тууралуу маалыматты, инвестициялык мүмкүнчүлүктөрдү, экспорттук потенциалды жалпысынан эң биринчи ирет өлкөбүздүн ички ишкерлерине жеткирүү, пикир алмашуу, анан ушул болочоктогу кошуна өлкөлөргө, болочоктогу инвесторлорго маалымат жеткирүү максатында ушундай форумдарды уюштуруп атабыз. Региондордо жанагы инвестициялык проекттер жок эмес, бар. Форум Ошто биринчи жолу өтүп жатат. Ага бир катар чет мамлекеттердин өкүлдөрү да чакырылган. Ишкерлер өкмөт тараптан жакшы колдоо болуп жатканын айтып, бир катар жеңилдиктер берилип, жаңы бизнес баштагандарга жакшы шарттар каралганын билдиришет. Бүгүнкү күндө жана факты боюнча айтып кетсек, 2018-жылдан 2020-жылга чейин мораторий жарыяланган немеге текшерүүлөргө. Бул мындай ошо бизнестер туруп кетүү жакшы жол деп эсептейм, өздөрүнүн бизнеси менен түзмө-түз алектенгенге. Бирок бүгүнкү күндө мен ойлойм, мамлекет тарабынын аракеттери жакшы эле, шарттар жетишерлүү шарттар түзүлдү деп ойлойм. Аймакта ишмердүүлүгүн жүргүзгөн ишкерлер жергиликтүү бийлик органдары менен тыгыз байланышта иштеп келет. Экономикалык форумдун максаты да аймактардагы өндүрүлгөн продукциялар аркылуу ошол облустун экспорттук потенциалын көтөрүү, коңшу өлкөлөрдөн инвесторлорду тартуу, алар менен экспорт жаатында мамилелерди чыңдоо. Жакында эле Кытай жана Кыргызстан өлкөдө өндүрүлгөн продукцияларды экспорттоо туурасында бир катар келишимдерге кол койду. Коомду быйылкы экспорттоого мисалы даярбыз. Жакында Кытайдан инспекторлор келип кетти. Мен ойлойм, алдыгы сыртка чыгып аткан ушул алча кокоңгилер жана коон маселеси жок. Биз бүгүнкү күндө Кытайдан инспекция күтүп атабыз. Бул будайды кайра ишеткен un чыгаруучу ишканалардын инспекциясы. Алар келип кетсе, биз түздөн-түз экспорттоого дайын болобуз. Анан ошондой эле сүттү кайра ишетүү заводдордун дагы инспекциясы болот. Быйылкы жылы ушул 5 продукция Кытайга мындай киргени дайын да. Мамлекеттин алдында борбордон алыс жайгашкан аймактардагы ишкерлерди колдоого алуу жана алардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү максаты турат. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида, Ош.